Жипчилаңач кылып дем салат экен бир молдо, жатынга колун салып массаж жасап, Ясин сүрөсү менен сиздин көз карашыңыз дейт. Албетте мына ушундай суроолорду көпчүлүгүбүз кабыл алгыбыз келбейт, бирок бул болуп аткан маселе. Мына өткөндө эле интернет баракчаларынан көрдүк, Кошун өлкөлөрүнүн биринде ошол бир аял кишиге эркек молдоке дем салганда, ошол жанагыдай анын колу тиги аялдын денесин кармалап, жана башка бир одоно кылык жоруктарды элдин баары айтып жүрдү. Андан сырткары мына Казакстандагы учурду айтты, жана башкалар болуп атат башка мамлекеттерде. Шарият боюнча эркек менен аял экөө никесиз болгон болсо, бир үйдө калганга шарият жол бербейт. Эгерде сиз дем салдырганы барсаңыз, жалгыз үйгө өзүңүз менен чогуу кире турган болсо, билиңиз, бул молдо эмес, анын башында селдеси, оозунда келмеси, бутунда кепичмасысы болгон болсо дагы ал шайтан, шайтандын досу. Жок дегенде күйөөңүз менен, балаңыз менен барып дем салган учурда жаныңызда бирөө жарым болуп туруш керек. Жалгыз эле дем сала турган болсо, айрыкча колу денеңизге тие турган болсо, анда бул иблис шайтандын сабагын алган ушундай бир акмак, эгерде ошол боло берет адал дей турган болсо, анда имандан чыккан капыр адам деп эсептелинет. Ясин сүрөсү менен бак айтор, Курандын кайсы сүрөсү менен дем салган болсо дагы, сиз айткандай кылып дем салгандагысын шарият толугу менен четке кагат. Эгерде ушундай окуя каттала турган болсо, сиз муфтиятка кайрылыңыз, ошол молдокеге дароо мындай бир иш чара көргөнгө муфтият иншалла даяр турат.